Ассаламу алейкум кыздар. Биз бүгүн спортивный шым бычып тигебиз. Бул спортивный шым чоңураак размердеги шым болот. Бизде өзү негизи шымдын узундугу бар эле көпчүлүк адамдарда 1 метр болот. Мынакей кыздар, бул жерде 1 метр материал бар. Узундугу узун, бирок биз адамдын боюна ылайыкташтырып бычабыз. Азыр мына бизде баш жагы өтө тегиз эмес, ошон үчүн мен тегиздеп четин чийип алам. Биз адамдын боюн өлчөгөндө юбка тиксек дагы юбканын узундугун, шым тиксек шымдын узундугун, шорттиктин узундугун белден ылдый карай өлчөйбүз. Ошондо бизде мына белибизден ылдый карай биздин кардардын боюнун узундугу эгерде 1 метр боло турган болсо, белден ылдый жагы биз 1 метрлик кылып шымды өлчөп бычабыз. Мынакей биздин шымыбыздын узундугу ушунчалык болот экен. Баш жагына белине 5 см манжеттерин коюп туруп тигебиз. Мисалы азыр биз белден ылдый карай 20 сантиметрди алабыз дагы. Бул бизде жамбаш айланасы болуп эсептелет. Где-то 20-22 сантиметр болот. Кээ биркилерге 23, кээ биркилерге 18 сантиметр болот. Биз ошол азыр орто эсеп менен 20 сантиметрди алып алабыз дагы белгилеп. Ушул жамбаш айланасынын базовый сеткасын түшүрүп алабыз. Андан кийин биздин шымыбыздын аласы, высота сидения деп коебуз. Шымыбыздын аласы бизде кыргызча айтканда шымыбыздын аласы деп айтылат. Бизге өзү негизи эгерде резинасына белине резина кое турган болсок, белине башка манжет кое турган болсок, анда высота сидения бизде 32-33 сантиметр эле болот. Бирок эгерде биз шымдын өзүнөн кайрып резина тигебиз дей турган болсок, анда биз шымыбыздын белин 40 сантиметр кылсак болот. Ошондо биздин алабыз мына жерге келет экен. Азыр бул жерде бизге шымыбыздын белине бөлөк резина коюлат. Ошондуктан мен высота сиденияны бир аз кыскараак кылып өлчөй берем. Примерно 35 сантиметрди өлчөй берейин. Себеби бул чоң размер, ошон үчүн бели ачылып калбас үчүн белин 35 сантиметр өлчөдүм. Бул 54-чү размер кийген айымга ылайыктуу шым болот. Мына бул жер биздин алабыз, шымыбыздын аласы кете турган жер. Тизенин айланасын дагы аныктап алышыбыз керек. Себеби бизде шымыбыздын эни канчалык болот, тизебиздин айланасы канчалык узкий болот, кең болот, ошого карап өлчөп алабыз. Шымыбыздын тизесинин айланасын өлчөш үчүн биз мына аладан кеткен сызыкты мынтип белгилейбиз дагы ушул жерди ортосунан бөлөбүз. Ортосунан бөлүп туруп, ушул ортолукту шымыбыздын тизесинин айланасы деп аныктап алабыз. Азыр биз бул жерден бар эле көпчүлүк адамдардын стандартный орто базалык бычым 28 сантиметр болот. Шымдын белинин айланасы. Биз болсо бул чоң размер болгон үчүн 30 сантиметр кылып эсептейбиз. Бул жерден мына шымыбыздын аласынын сызыгынан жогору карай мына 30 сантиметрди түз сызык кылып сызып алабыз. Азыр эми биз аласын бычыш үчүн бул жакта примерно 19 сантиметрдей материал калып атат. Ушул жерден биз аласынын оюндусун чыгарып алабыз. Аласынын оюндусун чыгарыш үчүн бизге бул жерде 3 сантиметр биссектриса чыябыз. Биссектриса деген мына бурчектен бул жакка каратып сызылган сызык. Андан кийин мына жамбашынын айланасынын сызыгынан ушул аласынын мына точкасына чейин биз тегерек кылып туруп туташтырып алабыз. Мындай сызыкты сызып белгилеп алабыз. Эми бизде азыр длина шаг болуп айтылат. Бизде шымыбыздын аласынан мына бут жагына чейин канча сантиметр болот. Бул сантиметр уже өзү анык чыгып калат. Мына аласынын сызыгын белгилеп алгандан кийин бул жагынын узундугу канча болсо да бизге анык болуп белгиленет. Азыр биз шымыбыздын этек жагынын энин алып алабыз. Бул спортивный шым болгондуктан бизде шымыбыздын этек жагы өтө жабышкан болбош керек. Эгерде манжет койбой турган болсок, анда биз тигишке бир 2 сантиметр дагы кошуп туруп эсептейбиз. Эгер манжет кое турган болсок, ушул бойдон калтырабыз. Ошон үчүн биз азыр шымга манжет койбогондуктан биз шымдын энин, этек жагынын энин 23 сантиметр кылдык. Эми ушул жерден бул жакка карап биз түз сызык менен туташтырып алабыз. 1-2 сантиметр бул жерден тизебиздин айланасы норма болуп чыгат. Мына ушинтип бизде шымыбыз базалык сеткасы даяр болду. Мен өлчөмдөрдү туура так кылып өлчөп алдым. Мен азыр кыркып чыгам. Андан кийин бул жерде азыр бизде 4 кабат материал болуп турат. Ошондуктан мен биринчи чийип алдым. Алды аркасын бирдей кылып бычабыз. Андан кийин алдына өзгөртүү киргизилет. Себеби алды артына караганда бир аз тарыраак болот. Мынакей биздин шымыбыз аласы кең болгон шым эч качан сиздерди жүдөтпөйт. Дайым шымдын аласын кең кылып бычыш керек. Аласынын кеңдиги мына биссектрисаны чыгарып, бул жакка кеткен материалдын энинен зависит этет. Биз бул жакка азыр 9 сантиметр койдук. Эми мына арты менен алдында кандай айырма бар? Бул шымдын арты болуп эсептелет. Бизде бул боковой жактан тигиш түшөт. Бул шымыбыздын арт жагы алдын бычыш үчүн биз мындай кылып туруп 2 сантиметрге киргизебиз.
мына 2 сантиметрди биз алып салсак, шымыбыздын алдыңкы детали болуп эсептелет. Мынакей. Артына караганда алдынын оюндусу бир аз азыраак болот. Кыздар, бизде шымдын белинде өзгөрүү бар, алды менен артынын айырмасы бар. Артында бир аз кыйгачыраак кетет, бул жакка карап. Мындай. Алдында болсо, мынау шымдын аласы болсо, мына жерден 5 сантиметр ылдыйгандай түшүрөбүз дагы. Алдынан бул жакка карап, мындай кыйгач кылып туруп, ушул жерди кыркып алып салабыз. Мынакей кыздар, бизде алдында ушундай айырма болот, артына караганда. Кыздар, мынакей биз шымдын аласын мына жерден бириктирип, алдын, артын экөөнү бириктирип алабыз дагы. Анан боковой шовторун бириктиребиз. Бириктирип, анан бул жерге строчка беребиз. Мен тигүү процессинде дагы көрсөтүп кетем. Анан белине мындай башка бир материалдан, мындай чойлап турган материалдан белине пояс коебуз. Бул поястын эни 10 сантиметр эни. Муну биз мындайдан резинага ылайыктап туруп бүктөгөндө, ушу резинага ылайыкташып бүктөлгөн резиновый манжет болот. Бул шымга норма калыңдыкта болот, өтө жука эмес, өтө калың эмес. Эгер шымдын өзүнөн кылсак, өтө эле грубый болуп калат эле, ошон үчүн манжет кыла турган атайын башка материалдан тандадык. Биздин шымыбыздын этегине манжеттин кереги жок.